Саламатсыздарбы урматтуу достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Эми биз АП сабактарын улантабыз дагы эми офис АП ачууну чечтим. Кантип эмнеден баштайм? Кантип аны тандашым керек бөлмөнү, кантип ачышым керек, кантип өнүктүрүшүм керек жана кантип мен пайдага чыксам болот? Ошол жөнүндө сүйлөшүп кетебиз. Демек, бул сабактын сизге пайдасы кандай? Сиздин апыңыз өзүн өзү батыраак актай баштайт, тезирээк актаганы чыгасыз. Сиз апыңызды жакшы көрүү менен карайсыз жана акча түшүүчү булак катары жакшы көрүү менен карап каласыз. Сиз көптөгөн суроолорго башкача көз карашта болосуз жана апыны иштетүүнүн стратегиясынын башыңызда бир карта пайда болуп калат ушул сабактын жардамы менен. Эми АП ачуунун пайдасын кичине көрүп кетсек, сизге стимул, сизге бир карта болуп калсын. Эмне максатта ушунча кыйынчылыкты көрүшүңүз керек болот, эмне максатта ошончо ишти жасашыңыз керек болот. Ошону көрүп кетели. Мына АП иштетүүдө жалкоолор гана кичине акча таап атышат. Ал эми жалкоо эмес, чында берилип өз апысына, өзүнүн бизнеси катары карагандар жакшы пайда көрүп атышат. Мисалы үчүн мына Жабраил Алдырханов, азыркы учурда Бриллиант директору, мына өзүнүн Дагестанда апысы бар көптөгөн, айына 15 миллион рубль оборот жасап турат. Деги эле бардык апыларын кошкондо 8 апысы бар деп уккам, бардык апыларын кошкондо 1 миллион рубльдай акча түшүп турат. Бул ар кандай акцияларды кылып турат, ар кандай кардарларды жакшы тейлеп, чыгса апыда тейлөө ишин жогорку деңгээлге көтөрүп, мына чоң пайдаларды көрүп атат. Асел Жолдошова, аябай мен бир убакта адамдарым көп жөнөттүм Бишкекте. Аябай адамдарга жакшы мамиле кылып, өзүнүн ишин жакшы аткарып, так аткарып, адамдарга адамдай мамиле кылып, жакшы тейлеп атып, мына Бишкекте бир убакта эң көп оборот жасады деген наамга ээ болуп, сонун диплом алган. Бул азыркы учурда Алтын директору. Батырхановторуна биз дагы апыны жакшы тейлөөнүн үстүнө иштеп отуруп, жакшы операторларды, күчтүү өз ишин жакшы мыкты кылган адамдарды алып отуруп, мына азыркы учурда акыркы көп жасаган оборотубуз 1 миллион 800 миңди түздү, ал эми орточо 1,5 миллион оборот түзүп турат. Албетте, бул обороттордун эсебинен жакшы акчалар апыдан да бизге түшүп турат. Эми офис ачуудан мурун эмне иштер жасаш керек, кандай иштер жасаш керек? Жакшылап ойлонуп чечим чыгарыңыз. Бул жөн гана оюнчук эмес. Жакшылап ойлонуп, анткени өтө көп ишти жасашыңыз керек болот, көптөгөн жоопкерчиликти өз мойнуңузга алыш керек болот. Ошол себептен жакшылап ойлонуп, анан кийин гана чечим чыгарып, ооба же жок деп айтыңыз. Анткени дегенде жоопкерчиликти өз мойнуңузга алууга даярсызбы, даяр эмессизби? Ошол суроого жооп берген аракет кылыңыз. Ошондон кийин гана кандайдыр бир чечимге келгениңиз жакшы болот. Анан наставник директоруңуз менен да жакшылап сүйлөшүңүз, анткени дегенде наставник директоруңуз сизге гарант болуп берет. Сиз эгерде кокус убагында төлөөгө кыйначу болсоңуз, сиздин наставнигиңиздин айлыгын бербей токтотуп кармап турат. Ошол себептен бул сизди наставнигиңизди кыйнашы мүмкүн. Жана наставнигиңиз үчүн дагы бул чоң жоопкерчилик. Ошол себептен муну наставник директоруңуз менен бирге чечүүчү суроо. Ошол себептен сиз кандайдыр бир АП ачсамбы деген ой болсо, албетте наставнигиңиз менен сүйлөшүшүңүз керек, директоруңуз менен. Көбүнчө гаранттар бул күмүш директорунан жогорку деңгээлдеги адамдар болот. Анан ал наставнигиңиз, күмүш директордон жогорку деңгээлдеги наставнигиңиз сизге гарант болуп берүүгө даярбы, даяр эмеспи? Болгондо да күмүш директорун ачкан эмес, күмүш директорун жапкан киши болуш керек. Убакыт бериңиз. Эгерде наставнигиңиз көпкө чейин ойлонуп чечим чыгарбай макул болбой жүрсө, эч убакта кап болбоңуз. Анткени дегенде сиз менен көп иштешпеген болсо, өзгөчө сиз менен тыгыз мамиледе көп иштебеген болсо, же болбосо тескерисинче сиз менен көп иштеп, сиздин АП иштетүүгө характериңиз туура келбечү болсо, өзгөчө АП иштетүүгө билесиздер кандай адамдар көп туура келбеши мүмкүн. Маанайы тез өзгөрүп, тез болгондор, эрке адамдар болушу мүмкүн, туура келбей калышы мүмкүн. Бир аз башы чоңой элек адамдар болуп туура келбей калышы мүмкүн. Анткени дегенде ал жерде материалдык жоопкерчилик, чоң акчага жооп бериш керек болот, көптөгөн адамдарга жооп бериш керек болот. Бул чоң жоопкерчилик биринчиден. Экинчиден, сиздин наставник директоруңуз дагы мына биз айтып кеткендей сизге гарант болот. Эгерде сиз төлөбөй калчу болсоңуз, ал төлөш керек болот. Жана ошол адамдан сурашат. Ошол себептен бул чоң жоопкерчилик, ага даяр эмес болушу мүмкүн. Кээде болушу мүмкүн, сизге ишенбеши мүмкүн. Менде ушундай эле учурлар болот, адамдар кайрылат, АП ачсам деп, анан мен ситуациясын билип, ал адам бир жерде отура албайт. Өзгөчө бир жерде отура албаган адамдар үчүн АП иштетүү туура келбей калышы мүмкүн. Наставник директоруңуз сизге кредит линиясына кол коюп берет, гарант болуп берет да. Сизге кредит линия ачылат. Кредит дегенде ал сизге карызга берилбейт. Бул сизге келаткан товарга сиз алдын ала төлөбөсөңүз дагы товар келчү нерсе да. Сизге материал жактан жоопкерчилик алат ал наставник, күмүш директор наставнигиңиз. Кредит линиясы бул сизге берилген карыз эмес, карызга берилген акча эмес бул эч убакта. Кээ бир адамдар түшүнбөй элге карызга бере баштайт, мына компания карызга берет деп.
Чынында бул компания карызга берип аткан жок. Чынында сизге товар келгиче төлөбөй турууга мүмкүнчүлүк берип атат. Бирок товарды карызга берүүгө болбойт. Ал келген соң адам товарды алып атканда сөзсүз түрдө төлөнүш керек. Төлөнбөсө эмне болот? Көрүп кетели. Эгерде сиз карыз берүүчү болсоңуз, анда лимитиңиз жетпей, заказ жаза албай каласыз дагы. Тез эле базаңыз толуп кала берет, эч ким заказ жаза албай кала берет. Демек келген товарлар убагында төлөнүп турбаса, сиздин лимитиңиз токтоп кала берет. Кандайдыр бир суммага лимит берилет. Мисалы үчүн 100 миң берилиши мүмкүн башында. Акырдык менен оборотуңуз чоңоюп, сиз туура убагында төлөп, карызга батпай жакшы иштеп аткан болсоңуз, анда лимитиңизди чоңойтуп 200 миң, 300 миң, 500 миңге чейин алып барат. Эми оборотуңузга жараша жана сиздин жоопкерчилигиңизге жараша. Эгерде карыз болуп кыйнай берсеңиз, элге карызга бере берсеңиз, анда туура түшүнүңүз, анда сиздин лимитиңизди эч ким чоңойтпойт. Карызы көп апыдан эч ким заказ жаза албайт, оборотуңуз аз болот. Ошол себептен карызы көп апылар дайым базасы жабык турган болот. Же лимити жетпей, мына убагында адамдарга берип коюп, убагында төлөбөй жүргөн апылардын проблемасы дайым ушул. Бирок бардык эле учурда карыз эсебинен болбошу мүмкүн, лимити жетпей батпай калышы мүмкүн. Эгерде сиз дароо ушул сабактан баштаган болсоңуз, анда жана маалымат ала элек болсоңуз, АП ачуунун шарты кандай, акча чөчүшпөйбү жокпу? Алгачкы баскычтагы биринчи сабагыбызды көрүп кетишиңиз керек болот. Мына АП ачсамбы, кандай кылып, акча чөө жокпу? АП ачуунун жолдору, пайдасы менен таанышып кетүү деген Фаберлик франшиза бизнес аттуу сабагыбыз менен таанышып кетиңиз. Эми мына сиз чечим чыгардыңыз, АП ачам деп чечтиңиз, эми эмне кылуу керек? Эми сиз алгачкы иш бөлмө издешиңиз керек болот, бөлмө табышыңыз керек болот, Бөлмө издегенде алдын ала жазып коюңуз. Кандай бөлмө болуусу керек? Жакшылап ойлонуп, кайсы райондо болуш керек? Кандай жерде болуш керек? Канча квадрат болуш керек? Божомол квадратты билбесеңиз, узуну туурасы канча метрден болуш керек? Ошондагы сиз божомол жазып коюшуңуз керек. Ошондой сиз ошого ылайык офистерди табасыз. Бөлмөнүн ээси менен гана сүйлөшүңүз, эч убакта орто жолдо посредниктерге туура келбеңиз. Бөлмөнүн ээси ким деп сураңыз. Эгерде албетте чоң соода борбору болсо, анда албетте бөлмөнүн ээси өзү сүйлөшө албашы мүмкүн. Ал жерде ал ишенип тапшырган кимдир бирөө администратор карап турат. Ал эми чакан бөлмө болсо, көпчүлүк учурда бөлмөнүн ээсинин өзүн тапкан аракет кылыш керек экен. Сиз ээси болосузбу? Техпаспорт сиздин атыңызга деп сураш керек экен, мүмкүн болсо. Анан коңшулардан да сураш керек. Бул өзү же посредник деп. Орто жолдо посредник болсо, билесиз, сиз кымбат алып алышыңыз мүмкүн. Мындан кийин визуализация жасаңыз, кандай бир бөлмөлөрдү көргөндөн кийин сизге чаккан бөлмөлөр болот. Алар арендага берилип калган болсо дагы, ошолорду элестетип, ошогон болсо деп элестетиңиз, издеңиз жана блокнотко жазып коюңуз. Мен көп бөлмө издедим, жалпысы бир 10 чакты офисте аштык окшойт. 10 чакты жерге көчтүк, ошол мезгилде мен жазып койчу элем. Жазып койгон жерден ошого окшогон, ошондой райондон, ошондой квадратура, ошондой мен сүрөттөгөндө жайгашкандагы офистер чыгат эле да, көпчүлүк учурда ошол себептен жазып койсоңуз, ушундай офисти алдым, примерно ушунча сомдон ушунча сомго чейин арендасы, хозяйкасы мындай аралашпайт, киришпейт деп хозяйкасын да сүрөттөп жазсаңыз жакшы болот. Ошондо сиз ойлогондой болот. Анан кийин албетте жайгашкан жери, квадратурасын, анын ремонтун жазыңыз, Ошону жазганыңызда бул нерсе көбүнчө ишке ашат. Кээде эмне болот, офис издегениңизде акыркы моментте чыгып калат. Издеп жүрө бересиз, анан болду, чарчадым дегениңизде таба аласыз да. Кээде 1 ай издеш керек болуп калат, кээде 2 жума издеш керек болуп калат. Ошол себептен бул жерде бөлмө издөдө чыдамкайлык менен караш керек болот. Анан офисти карап атканда дайым эсиңизде болсун, адам көп өтөбү жокпу, ошондагы көңүл буруп караңыз. Биз ар кандай жерлерде ачып аттык. Эгер адам аз өтчү болсо, анда жалаң онлайн иштешиңиз керек болот. Сырттан көп келбесе, балким ал жер арзан болуш керек болот. Кээ бир офистер ага карабастан кымбат коюлуп калган болот. Маршрут таксилер кандай келет? Көпчүлүк учурда билесиз, бардык эле адамдардын автоунаасы жок. Көпчүлүк адамдар маршрут менен же такси менен келип калышы мүмкүн. Ошол себептен маршруттар сиз алып аткан жерге жакшы эле келеби, же көпчүлүк учурда пересадка менен келиш керек болот. Пересадка менен келиш керек болсо, анда балким сиздин апыңызга келбей эле башка жактан алып алышы мүмкүн адамдар. Ошол себептен муну да эске алыңыз. Анан башка апыдан дайым 500 метр алыстыкта болуш керек. Буга чейин бар апыларга сиз тизмесин кирип көрсөңүз болот. Буга чейинки биринчи бөлүгүндөгү видеобузда биз айтып кеткенбиз, биринчи апы ачсамбы, ачпасамбы деген видеодо көрсөтүп түшүндүрүп бергенбиз, кантип тапса болот. Анан спальный райондордо да ачып аткандар бар, өзгөчө Бишкек шаарларында, чоң шаарларда спальный райондорго да ачсаңыз болот. Спальный райондордо дайым салыштырмалуу аренда арзан болушу мүмкүн, бирок элдер да көп болушу мүмкүн. Ошол жерде караш керек болот. Эгерде ошол спальный районго жакын базар болсо, элдер көп келчү, тез келип турчу жерлер болсо, ошол жерлерге ачсаңыз болот. Бөлмө издөөдө мына бөлмөнү таптыңыз дейли, бөлмөнүн ээси менен бүт иштерди, бүт шарттарды толук сүйлөшүп алыңыз. Дароо эле сүйүнүп, мисалы үчүн мен жубайым Дарья, көпчүлүк учурда офис жаккан болсо, дароо эмоциясын көрсөтүп коет. Сиз андай көрсөтпөңүз, кубанганыңызды көрсөтпөңүз. Эмоциясы жок эле, жакшы экен, могул жери мындайбы, могул жери мындайбы деп
спокойно кабыл алыңыз. Эгерде сиз кубанганыңызды көрсө, анда арендатор өзүн ойлогондон да кымбат айтып коюшу мүмкүн. Ошол себептен сиз спокойно көрүп, анан кийин ушунча деп атасызбы, кымбат го, мындайга бербейсизби деп соодалашып көрүңүз. Ошондо арендатор деле эгер туура келсе берет, туура келбесе жок бербейм андай мындай деп өзүнө берим болот. Анда караштырып көрүп, ойлонуп көрүп, дагы бир эки вариантты көрүп, шашпай келиңиз. Бирок алдырып да коюшуңуз мүмкүн. Ошол себептен бул жерде мүмкүн болушунча тезирээк чечим чыгаш керек болот, мүмкүн болушунча дароо да калып албаш керек, бирок варианттарды караш керек. Анан ремонтту ким жасайт, ошону да сүйлөшүңүз. Эгер арзан болсо, сиз өзүңүз жасасаңыз болот албетте ремонтту. Арзан болбой, бир топ эле акча болуп калса, анда ремонт жок болсо, мына ремонту жок экен. Же мага бир ай коюп бересиз деп айтасыз, же ремонтту жасап бересиз. Кайсыны сизге туура келет деп айтсаңыз болот. Эми көбүнчө эгерде коюп берсе жакшы болот, ремонт арзан эле түшөт көпчүлүк учурда. Суу, электр боюнча келишим ким төлөйт? Ошондой сүйлөшүп алыңыз. Кээ бир учурларда кожоюндар айтпай, кийин мисалы үчүн өзү шарты боюнча өзү төлөшү мүмкүн, кээ бир учурларда болушу мүмкүн. Суу электрден тышкары, мисалы үчүн бизде бир азыр апы, мына акыркы ачкан апыбыз жада калса, алардын недвижимость боюнча салыгын дагы мен төлөйм да, ошондой болуп калган. Ходовой жер, эл көп жер болгон үчүн макул болгон. Ошол жерде ошол себептен муну да эске алышыңыз керек. Бирок алардын связьдары жакшы болгондуктан эми 1 жылга чейин жеңилдик болуп турду бизде. Таныштар көп болгон үчүн. Аренда баасы плюс келишим мөөнөтүн да сүйлөшүп алыңыз. Албетте келишим мөөнөтү 2 жыл, жок дегенде 2 жыл отурам деп сүйлөшүңүз. Жок дегенде 1 жыл, 1,5 жыл же 3 жыл отурам деп сүйлөшүңүз. Анан албетте 1 жыл отургандан кийин бааны көтөрө бербейсизби деп сүйлөшүш керек. Мына ушул келишим баада болсо ушундай кылабыз, мына келишимге кол коесуз, ушундай дейбиз дегенде сөзү менен айтыш керек. Жок, мен көтөрбөйм аренданы, ушу бойдон калат деп. Эмесе кийин көтөрө баштайт. Бизде учурларда, кээ бир учурларда болгон, кийин көтөрө баштаган. Анан алдын ала пландаштырыңыз, кайсы жерге эмне жайгашат. Мисалы үчүн биздин апыда биз мына өзүнчө бөлмө менен алганбыз, өзүнчө бөлмөнү култап коюп, операторубуз култап коюп чыгып кетет. Офисте апыда иштеп аткандар отуруп, оператор обедке чыкса деле, кээде кандайдыр бир иштер менен оператор кетиш керек болсо дагы, офис жабылып калбастан, апы жабылып калбастан ичинде отуруп, ноуттарда иштеп, келген адамга түшүндүрүп, маалымат берип турушат. Товарды кайсы жерде сактайсыз, ошондо эске алыңыз. Жана эмне менен тососуз, адамдар өтө албаш үчүн кандай тосмолорду коесуз, жана башка. Жана кайсы жерде заказ жазасыз, элдер кайсы жерде заказ жазат, ошонун баарын алдын ала пландаштырышыңыз керек. Мисалы үчүн менин наставнигимде култана турган жер жок болчу. Көпчүлүк учурда мен адамдар менен жолугушуп өткөрсөм, айла жок, эртерээк кетиш керек болгондо мени сыртка чыгарып коюп кетиш керек болуп калат да. Бул өтө жаман абал. Өзгөчө конокторго келгенде анча эмес мамиле болуп калат. Ошол себептен муну да эске алышыбыз керек экен. Кийинки нюанс албетте бюджетти алдын ала пландаштырыңыз. Биз буга чейин сүйлөшүп кеткенбиз. Бюджетти пландаштырып, кимдер сизге жардам бере алат, ремонт иш боюнча, көчүп келиш боюнча, аны дагы алдын ала сүйлөшүп жардамга мүмкүн болушунча көбүрөөк адам тартканга аракет кылыңыз. Ошол учурда лидерлериңиздин арасынан да тартканга аракет кылыңыз. Өзүңүз баарын жетишпейт, эч убакта бир адам көп нерсеге жетишпейт. Ноутбук, компьютер, принтерлерди сиз буу алсаңыз болот. Муну алууда сөзсүз түрдө эсиңизде болсун, мына dual core болсо болот, жайрак. Бул процессорлор жайрак болуп калат. Core 2 жакшыраак. Core i3 эң тезирээк варианттардан болот. Core i5 деген процессорлор бар. Булар тез иштеген процессорлор. Celeron менен Atom'ду алчу болсоңуз жай иштейт, буларды албаңыз, мүмкүн болсо офиске. AMD A8 мына Core i3 менен барабар, жана AMD A10 деген процессорлор бар. Булар Core i5 барабар. Мына ушулардан алсаңыз да жакшы болот. Жок дегенде двухъядерный болуш керек да. Атом деген көбүнчө одноядерный, Celeron да ушундай болот. Булар жай иштөөчү процессорлор, анда сиз интернет андай иштер жасаганда жай иштеп кыйнайт, ошол себептен күчтүүрөөк процессорду алганыңыз жакшы болот. Бирок видеокарта деген нерсе болот, видеокартасы встроен алсаңыз да болот офис иштерине. Мына бюджетте биз айтып кеткенбиз, муну мен азыр кайталап отурбайм, бирок муну сиз скрин шот кылып тартып алыңыз, божомол ушундай. Налогтор боюнча да айтып кеткенбиз, муну кайра кайталап айтып отурбайбыз. Өз апыңызга, өз офисиңизге ишкер катары караңыз. Бул ишке ишкер катары караңыз. Бул кандайча? Эмне кылганда кардар көп келет, эмне кылганда менде оборот көбөйөт. Канткенде менин апым жөнүндө кардарлар жакшы билет жана жакшы ой менен, жакшы бир пикир менен билип калышат деген ойду, суроону дайым коюңуз. Эч убакта күтүп отурбаңыз, ишкер эч убакта күтүп отурбайт. Ишкер өзүнүн акчасы, анын тапкан киришеси өзүнүн колунда экенин түшүнөт дагы, кыймыл-аракет өз мойнуна өз жоопкерчилик алат. Ошондой эле полкалар, мебелди жайгаштырыңыз жана кийим алмаштыруучу жай күзгүлөр жасаңыз. Башкача айтканда, элге бүт керектүү, атайын керектүү кандайдыр бир ыңгайлуулуктарды жасаңыз жана сервисти жасаңыз. Адамдарга канчалык сиз менен иштешүү ыңгайлуу жана жагымдуу болсо, ошончолук тез-тез алар бири-бирин чакырып, ошол сиздин апыңызга келип, сиздин апыңыз аркылуу товар алып турат.
Анан сервистерди кошуңуз деп атабыз. Терминал бар болсо сиздин апыңызда, бул дагы кошумча сервис. Адамдар ал жака башка жака терминалдан төлөп анан барып отурбай, пересадкага акча төлөп отурбай, дароо ошол жерге барып төлөп койсо болот. Ал жерде терминал бар, жакшы иштейт деп айтчу болот. Жана бири-бирине ошол апыны мактап жөнөтө баштайт. Ошол себептен сиз апыны ачкандан кийинби же апыны ачканга чейинби мүмкүн болсо терминалдар менен сүйлөшүп договор түзгөнгө аракет кылыңыз. Ар кайсы фирмалардын терминалдары бар. Мисалы үчүн мобиликтин терминалы бар. Finka, KCB, Rosenbank, Kiwi, ошондордун көпчүлүк фирмалардын ар кандай терминалдары бар. Ошол терминалдарга дүкөндөрдө турган жеринен барып, номерлерин алып, чалып сүйлөшүп көрүңүз, кимдир бирөө коет. Көпчүлүк учурда мобилник коюш мүмкүн, мобилник менен көрүп сүйлөшүп койгонго аракет кылыңыз. Мен мисалы үчүн биздин апыбызда турат, биз ага аренда албайбыз. Биз келген адамдарга ыңгайлуу болсун деп эле коюп койгонбуз. Көчөдөн да келип бирдиктерди салып турушат. Шылтоо менен ушул жерде фабилик бар деп алар дагы реклама болуп атышат да. Ошол себептен бизге акча башка жактан түшөт, бизге апыдан түшөт деп адан аренда албастан ошол сервис кылган аракет кылыңыз, ошол терминал келсин. Эмнеге алар аренда бербей эле иштегени туура болот. Анткени дегене сизге супермаркеттерчелик, дүкөндөр павильончолук адам көп келбейт баары бир. Ошол себептен аларга дагы аренда төлө десеңиз невыгодный болот дагы, терминалын алып кетип калат башка жака. Анан албетте сиздин апыңызда аябай көп адам болуп, жайнаса, павильон, дүкөндөрдө, супермаркетте көп келсе, ошондо аренда деп сүйлөшсөңүз болор экен анда.